Кутмандуу кечиңиздер менен Түз ООД акысыз адвокат программасынын жаңы жылдагы алгачкы чыгарылышы башталды. Бизге түз байланышка чыгып, адвокат менен акысыз камсыз болуңуз. Студияда мен Мунара Матиева жана Кыргыз Республикасынын адвокаттар кеңешинин мүчөсү, КМШ өлкөлөрүнүн эл аралык адвокаттар башкармалыгынын вице-президенти Сайып Мурзакматов. Ошондой эле мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды координациялоо боюнча борборунун директору Акжол Калбеков. Жана Республикалык радио телеборборунун юридикалык бөлүмүнүн башчысы Адилет Эсенгелди уулу. Көрсөтүүнүн соңунда дал ушул комиссия мүчөлөрү тарабынан бүгүн бизге байланышка чыгып суроо узаткан телекөрүүчүлөрүбүздүн арасынан адвокатка өтө муктаж болгон 2 же 3 жараныбыз тандалып алынып, адвокат менен акысыз камсыз болушат. Ал эми бүгүнкү суроолорго адвокат Мурат Кудайбергенов жооп берет. Азыр жаңы жылдын алдында тандалып алынып, адвокат менен камсыз болгон телекөрүүчүлөрүбүз жөнүндө кыскача сюжет. Жалал-Абад облусуна караштуу Сузак районундагы Ташбулак айылынын жашоочусу Майрамкан Мавланова өзүнүн бир тууган эжеси Усмановага үйүн алдатып ийип ала албай убара. Башкы прокуратурага кайрылсам, теги Усмановага уголовный иш козгоп берди. 204 статья мошенник деп. Козгоп берип 5 жыл 6 айга соттолду. Ана мага материалдык зыянды чыгарып койду. 3 миллион 600 миң. А мен материалдык зыянды албаймын, мен үйүмдү алам деп апелляция менен кайрылдым. Апелляция менен кайрылсам, областтык соттор Султанканы Бекташев деген судьялар теги мошенникти актап койду. Обул прокурор да актап койду. Мындай акыйкатсыздыкка туш болгон жараныбыз мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды координациялоо боюнча борборуна кайрылып адвокат алган. Ал жогорку соттон утуп берди. Анан бул ишти кайра каралсын, туура эмес каралган деп бузуп жиберди эле. Жалал-Абад областынын соту Калыбеков, Улукбек жана башка судьялар болуп туруп, дагы эле мурункудай эле чечим чыгарып койду да, мыйзамсыз чечим чыгарып койду. Жалал-Абад облустук сотунун экинчи жолку мындай чечимине нааразы болгон Мавланова биздин көрсөтүүгө кайрылып, кайрадан адвокат менен камсыз болду. Бул жердин адвокаттары айтып атат, сот менен прокурор мыйзамсыз ишке барган деп. Бул иш эми жогорку сотто каралат. Жолдошунун кылык жоругуна нааразы болуп, бизге кайрылган Талас облусунун тургунуна да адвокат дайындалды. Адвокат дайындалып, азыркы учурда ажырашуу боюнча 17 январда ушу кийинки жумада 17 январда ажырашуу боюнча сот кароо болот да тигидечи. Анан буюрса катышабыз, ал жакка адвокат катышат, эметилет 17 январ ажырашуу боюнча. Ал эми жана мүлктөр боюнча, ал мүлк боюнча да кайрылган да тигидечи. Анан ал боюнча азыр тактоолор жүрүп жатат. Себебинде ал мындай экен да, анын күйөөсү ажырашуу боюнча сотко берген да тигидечи. Ал боюнча каралат он жерде. Мүлк боюнча бул жана ошо кандай кылып алам деп неткенде, күйөөсү азыркы учурда Талас районунда мурда практика сөчүлдү, бирок ал Талас эме Бишкек шаарында турат экен. Анан азыр адвокат тарабынан дагы, мен тарабынан дагы, өз тарабынан дагы тактап болуп атат. Себебинде ага үй болобу, жери болобу, эч нерсе такталган эмес да үйгечи. Жайлабагачы. Анан ошол боюнча справкалар чогултуу, документти тактоо ошол боюнча жүрүп атат. Буюрса, ал боюнча дагы милдет ошолордун баарын тактап туруп, анан кийин сотко ашырылат. Бул ишке дагы мыйзам чегинде чекит коюлат. Түз байланыштагы телефондорубуз иштеп жатат. Бизге байланышка чыгып, адвокат менен акысыз камсыз болуңуздар. Мен алгач биздин WhatsApp номерибизге келген суроодон баштайм. Саламатсыздарбы? Менин атым Улкан Мамаева. Менин жолдошум Кубатбек Ашимов тазалык ишканасында 10 жылдан ашык иштеген. Жакында эле 12 декабрда жол кырсыгынан каза болду. Артында 6 баласы калды. Менин суранарым камсыздандырууну чыгартып берсеңиздер. Ошону өтө суранам. Мэрия 50 миң сом компенсация чыгарып берген, бирок ал акча эчтекеге жетпейт. Жана тазалык ишканасы менен страховка маселеси дагы чечилбей жатат дейт. Бул маселеге бул окуяны мен деле
уккам маалыматтан. Бул иш боюнча эми туура айтып атат, жанакы маселелер деген компенсация маселеси деген каралыш керек. Себеби деген жана өзүнүн тартиптери бар. Ошол жерде деген так көрсөтүлгөн. Канча жакта камсыздандырууну чыгартып ала албай атыпырда, мэрия тарабынан 50 000 компенсация берилген дейт. Компенсация деген ал мындай разовый эмеге кирет. Так мыйзам боюнча деген жанакы иштеп аткан ишканадан бул киши деген үй бүлөсү да, үй бүлөсү деген жанакындай мыйзамда көрсөтүлгөн ылайыктыгы жараша өзүнчө бир мындай акчасынын баарын эсептеп анан чыгарып бериш керек. Ал жагынан мындай кайрылса, ошол жагынан биз жардам бергенге. Мен комиссия мүчөлөрүнө кайрылгым келип атат. Мына ушул уулкан эжеге жардам бере алабызбы, ишин колго алып? Акжол Сабырович, кандай дейсиздер? Беребиз, эми дагы кандай суроолор түшөт? Көрсөтүүнүн аягында карап көрөбүз. Аягында бирок эске алып туралы, анан көрөбүз. Биздин экранга түз байланыштын номерлерин берип койсоңуз, форматтуу режиссер, биз түз байланыштабыз. Теле көрүүчүлөр байланышка чыгып, адвокат менен камсыз болуңуздар. Алгачкы болуп бизге байланышка чыккан теле көрүүчүбүздү кабыл алабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Сиз түз байланыштасыз, биз сизди угуп атабыз. Мен Ош шаарынан чыгып атамын сиздерге. Мен сиздерге Ош шаарынан чалып атам. Угуп атабыз. Бизде мындай Ош шаарында Ордо Мурас деген кооператив үй жай боюнча 10 жылга ипотекага беребиз дешип, биз ошол кооперативге катталганбыз, үй алабыз депчи. Бирок дагы деле үйдү ала албай атабыз, да кайтара албай атабыз. Кандай кылсак болот, ушул боюнча маалымат алайын дедим эле. Суроо сизге түшүнүктүү болдубу? Түшүнүктүү. Чоң рахмат сурооңузга. Бул суроого жооп бериш үчүн бул жерден биринчи жанакы ошол кооператив менен түзүлгөн келишимдин негизин караш керек. Себеби деген ошол келишимге ылайык деген канча мөөнөттө ошол жанакы объекти деген курулуш объекти бүтүрүп беребиз деген ошол экинин так жазылса керек. Ошол экиге ылайык, анан шарттарын карап, анан ошого ылайык бир иш алып барса болот да. Анан мөөнөтү келе электе эле балким шашып аткандыр. Ошону биз тактап иретинде ошону билиш керек да дагы. Себеби деген алардын келишими болот. Ошо келишимдин негизинде ошол иштешет да жана строй компания, кооператив. Ошол нерсени договорду биринчи көрүш керек болот да, келишимди. Ошондо бул теле көрүүчүбүзгө кандай деп кеңеш айтасыз? Кеңеш айтат элем, телефон аркылуу байланышсаңар, анан ошол мөөнөтүн дагы мен суроолорум болот эле, мисалы ошо мөөнөтү, мисалы биринчиден мөөнөтү, анан жанакы ар бир келишимде тараптардын деген өзүнүн бир жоопкерчиликтери бар да. Ошол маселени деген толугураак түшүндүрүп айтып бересиз. Телефон номериңизди айтып кое албайсызбы? Менин телефонум 555 79 05 72. 0702 деле ошол номер бар да. Дал ошол номерге чалып, толук маалымат алсаңыздар болот, урматтуу теле көрүүчүлөр. Анан толук жооп берет элем. WhatsApp номериңизге келген кийинки суроо: мен Өзгөн районунун Мырзаке айылында жашайм. Жолдошум Агахандан мага айтпай 3 жолу 100 000 сомдон кредит алган экен. Аны төлөй албай калып, өзүн-өзү асып, каза болуп калды. Ал акчаларды эмнеге коротконун билбейм. Азыр мени төлө деп келип жатышат. Мен өзүм ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү адаммын. Кандай кылсам болот? Жол-жобосун айтып түшүндүрүп коюңуздарчы деген экен. Кайра эле да, жанакы ошол жанакы тиги акчаны алып атканда ошол жакта деген жанакы ошол жанакы кредит берип аткан жер ошол деген баягы так даана ошол көрсөтүлөт да. Анан жанакы эми баягы общий практикадан караганда деген обязательно жанакы ошол алып аткандын жанында деген поручитель деген болот да. Ошол экиге деген балким ким жазылган ошол экини такташ керек да. Анан экөөнүн икеси болсо деген мыйзамга ылайык
сөзсүз түрдө жанакы эгер тиги жолдошу каза болуп калса сөзсүз түрдө деген жанакы үй бүлөсүнүн мүчөлөрү деген ошону төлөп берүүгө милдеттүү да. Бирок ошон үчүн деген дагы эле жанакы келишимди көрүш керек. Анан келишимди так аныктап алып туруп, анан бир жооп айтса болот да. Түшүнүктүү. Биздин телегөрүүчүлөрүбүз сизге дароо эле чалып баштады. Телефонуңузду алып, үнүн өчүрүп койсоңуз болот. Кийинки телегөрүүчүбүздү кабыл алабыз. Саламатсызбы? Сиз түз байланыштасыз. Саламатсызбы? Саламатсыз. Сурооңузду айтыңыз. Мен 4 балам менен жолдошум менен ажырашып кеттим. Бирок кайнатам мүлктү бөлөлү дегенде кайнатамдын атында үйчү. Бирок мен ошол 13 жыл кызмат кылып, айлыктарымды берип жүргөмүн. Азыр мен ата-энемдин үйүндө отурамын. Ошого мүлк боюнча мага эме берип койсоңуздар. Эгер суроо толук түшүнүксүз болуп атса, дароо өзүнөн сурап калыңыз. Толук түшүнүксүз болуп атат да. Себеби деген силер бул жанакы үлүш жерге деген мындай ээчилик мындай кандай десем, ошол мүчөсүңөрбү? Ооба, ошол жерге практика койгонбуз ошол үйгө. Бирок үй кайнатамдын атында. Жок, кайнатаңардын атындабы? Ооба. Үй деп атабы. Үй салышканга жардам берип атат. Бул чогуу жашап атышат аны салган учурда. Ушундайбы? Анан ажырашкандан кийин аны бөлүштүрүүгө келгенде ушундай көйгөйлөр жаралып атат. Негизи мыйзам чегинде кандай болуп бул нерсени маселени чечиш үчүн сөзсүз түрдө деген бул маселени деле жөн эле оңой эле чечип коюш кыйын болот. Буну деген сотко деген доо арыз менен кайрылыш керек. Себеби деген бул жерден деген жанакы салынып атканда ошол үй канча пайыз үлүшүн канча кошкон, ошол экилердин баарын деген аныктап бериш керек. Мисалы, сотко барганда деген ар бир айтып аткан далилиңди деген бир кагаз түрүндө жанакынтип далилдеп берсең деген сот ошол экени кабыл алат. Антпесе деген баягы мындай эле берген болчумун, анан иштеп бергем деген ал сот эске албайт да. Анан мен түшүнүгүм боюнча деген кайнатасынын менчигинде экен, анан ал нерсеге деген демек сотко доо арыз менен кайрылыш керек бул телегөрүүчүбүз. Бул маселени айтып атпаймынбы? Дана телефонго чалса да мен дагы суроолор берет элем. Ошол эле маалда да айтып атпаймынбы? Жанакы үйдү салып атканда деп атат. Эми кандай салып аткан? Түшүнүктүү. Сиз дагы бизден бүгүнкү суроолорго жооп берүүчү адвокатыбыздын 0555 79 05 72 номерине чалып толук жооп алсаңыз болот. Кийинки телегөрүүчүбүз байланышта. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Бул адвокаттарга жооп Тилекке каршы алыстан чыккан телегөрүүчүлөрүбүздүн телефонун бирдиги түгөнүп калат. Кийинки телегөрүүчүбүздү кабыл алабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Саламатсыздар. Бул туңгуштан мындай суроо. Биз имарат стройго акча төлөп койгонбуз. Бишкекте туңгушта көбөташтуу там салып жатат. Полный акча төлөп койгонбуз. 21-жылдын мартында бүтөттөгөн договор бар. Мына азыр 22-жылдын алигече эчтекеси жок. Биз эмне сөз кылдык? Себеби дегенде биз уже квартирабызды сатып азыр өзүбүз квартирада жашап атабыз. Ошолорго ишенип коюп. Ушул суроону чечип айтып коюңузчу. Сурооңузга чоң рахмат. Мен бул суроого бул дагы бизге деген көп адамдар ушул маселелер менен кайрылат. Долевое строительство деп коет, баягы үлүш менен салып аткан эмелер боюнча деген биринчиден жанакы эле кайрылсак деген ар бир нерсе деген жанакы келишимден башталат да. Ошо келишимди бир сыйра караш керек. Бирок көп эле биз окуяларды байкайбыз, жанакы келишимдерди түзгөндө түзө берет жанакы строй компаниялар. Бирок ошол эле маалда деген жанакы строй компания иш баштаардын алдында деген жанакы мамлекеттик мекемелерден деген бир өзүнүн жанакы мыйзамга ылайык өзүнүн жанакы уруксаттарын алыш керек да. Бирок ошолорду албастан эле ишти баштай берген болот да. Ошол нерсени эгер азыр мындай териштирип, мисалы байланышта деген мен ошол киши менен сүйлөшөт элем, анан ошол жактарын тактап алса,
Анан кийин көрүнөт эле, билинет эле да. Себеби деген мындай окуялар аябай көп болуп атат. Мындай баягы ушундай баягы милдеттеме алып, бирок аткарбай, анан качып жүргөндөр да түрлүү да эми. Түшүнүктүү. Бизден кийинки теле көрүүчүбүз алыстан уюлдук телефону менен чалып атат. Кабыл алабыз. Саламатсызбы? Кошуңуз. Саламатсызбы? Сиз сурооңузду айтсаңыз? Мен мындайда бул жерде суроо атпайбы, үй жайында тияп коелу. Мен 2008-жылы 2 баламды алгам. Анан келинчегим каза болуп калды да, келинчегим каза болгондон 1 жыл пасой берди, анан 1 жыл токтотуп бербей койду. Анан эми сотташты да, сотташтан немеде айтат, жериң бар экен, анан ал бул дейт да, мен мисалы мен ошо 2 баланы баккан кезде мен жерим бар болчу да, ошол жерде 1,5 гектар жерим бар, bir fondlu yerim var bir gekti. Ana bunlar aytat, sözleştası. Senin yerin var iken, yüyün var iken de buna geleceğim bölgende 1 yıl pasoya verden toktatıp koydu. Şunu kanday deyip düşünsek bunu. Sakon bille de. Çünkü ancak geleceğim bölgende bir var orada. Buna 3 yıldan beri vermeyin. Geleceğim gazı olmağı senin çapelinde 4 yıl olur. Siz qaysı жактан чалып атасыз? Men Çüy Tokmak'tan Sultan İver Sapos Talbuna Penaylan. Tangilan Kulov atın Baktırek. Мен түшүнүгүм боюнча бул жерде деген жана пособие тууралуу болуп атат да. Рахмат. Жөлөк пул жөнүндө болуп атат. Жөлөк пул боюнча деген жанагы жана отдел социального развития деген болот. Ошолорго деген кайрылганда, бирок кайрылып жөлөк пулду берип атып анан бербей калды атат го. Ошол экен деген мисалы дегенчи көп эле адамдар деген мындай бир жөнөкөй нерселерди көп көңүл бурушпайт да. Мисалы деген ар бир мамлекеттик жанагы мекеме бир жооп берип атканда ошол эки деген мыйзамга ылайыктуу болуш керек да. Эгерде ал мыйзамга ылайыктуу эмес болсо деген жанагы жаран ошол жообун алгандан кийин макул эмес болсо деген андан өйдөнкү инстанцияга кайрылса болот, же болбосо сотко кайрылса болот. Андан тышкары деген мисалы деген ушундай маселелер боюнча деген мисалы жанагы прокуратура органдарына да кайрылса болот. Себеби деген прокуратуранын деген түстөн түз жанагы милдеттери ошолор да мыйзамдуулукту сактаганын көзөмөлдөсү. Ошон үчүн деген бияктан деген жанагы жообун алыш керек, жообун көрүп туруп анан кийин кайсы көздөй иш аракетти кылыш керек, ошону чечсе болот да. Түшүнүү. Теле көрүп жаткан жаран чалды. Жөлөк акчалар боюнча. Бүгүнкү күнү жөлөк акчалар боюнча 4000 сомдон мамлекет тарабынан төлөнүп берилип турулган. Кийин 50%ке көтөрүлүп 6000 сомдон жөлөк акча төлөнүп келди. Бүгүнкү күнү январь айынан баштап биздин президентибиз 100%ке көтөрүп жөлөк пулду 4000 сом бүгүн 8000 сомго жетти. 8000 сомдон бүгүнкү күнү сөзсүз түрдө жөлөк пулун эгерде мыйзамдуу ошо баласына ала турган ошондой шарт болуп мамлекет тарабынан мүмкүнчүлүк берген болсо сөзсүз түрдө жөлөк пулду алууга акылуу. Эгерде ошол жерден кандайдыр бунун конституциялык укугу бузулуп же болбосо ошол ишканадан кандайдыр бир мүчүлүштөр болуп же болбосо кандайдыр бир кошумча доходдор пайда болуп калган болсо бул акчаларды кемитип коюшу мүмкүн. Ошондуктан сөзсүз түрдө бул Бактыбек барып ошол мекемеге кайрылып ошол акча бөлүштүргөн бөлүмдөн жетекчисинен так сурап туруп анан кийин суроо менен кайрылган болсо ошондо адвокаттан туура жооп ала алат. Рахмат. Мен дагы кошумчалап кетким келип атат. Бул 100% көбөйтүлгөн жөлөк пул мүмкүн ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга, анан тоголок жетимдерге карата. Ал эми мен билишимче бул жараныбыздын баласы үй бүлөгө жөлөк деп аталган жөлөк пулдун түрүн алса керек. Кийинки телекөрүүчүбүздү кабыл алабыз. Саламатсызбы? Саламатсыз, жаштар өтөсүлөр. Мен өзгө райондон сиздерге кайрылып жатам. Biz kaçtı 2 yıl oldu Sokuluk rayonunda aliment boyunca advokatta kayırılıp canlıdan söylüp şu nere boyunca bizde gece 2 gün oldu varsa
дагы 20 миң төлөйсүңөр деп туруп адвокат жалгайсыңар деп. Ошого кандай карайсыңар? Вообще түшүнгөн жокмун. Сиз алимент боюнча кайрылдым деп атасызбы, адвокат жалдагансыз? Гонорар төлөгөнбүз. Адвокатка эле кайрылыптырбы? Адвокат Документтер жок. Эми эгер адвокат ишин алып барбай атат деп атасызбы же кандай? Адвокат сокулукка жөнөткөн. Сокулуктан кече кызым барса, ал айтып турду неме деп. Дагы 20 миң төлөсөң дагы адвокат жалгайсыңар. Отырып коеюнбу? Значит, сурооңуз түшүнүктүү, жооп койсоңуз. Бүгүн сокулга барган болсо, ал адвокатка кайрылган болсо, ал адвокаттын дагы укугу бар. Эми ишке катыш бергендиги тууралуу 20 миң акча сураган болсо, ал эки тараптуу келишимдин негизинде гана чечилет. Эгерде бүгүнкү күнү 20 миң сом каражаты жок болгон болсо, мына акысыз адвокаттан ушу телевидениеден пайдаланып, эгерде кайрыла турган болсо, акысыз адвокат жардам бергенге биз милдеттүүбүз. Бүгүнкү күнү сөзсүз түрдө данныйларын точно берген болсо, биз ушу кишиге жардам берейлик, акысыз адвокат менен камсыз болот. Сиз бизди угуп жаткан болсоңуз, урматтуу телекөрүүчү, бизге кайрадан байланышка чыгып, өзүңүздүн байланыш телефонуңузду калтырып койсоңуз болот, же болбосо экранда жазылган биздин WhatsApp номерибизге жазсаңыз болот. Кийинки телекөрүүчүбүз байланышта, саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы? Биз сизди угуп атабыз. Сурооңузду айтыңыз. Саламатсыңарбы? Мен шу Бекер адвокат деген шу кайсы райондо турат, улица номерин ачык айтып берсе жакшы эле да. Шу Бекер адвокат таппай атам, өзүм Термайский районунда турам. Ошону ачык улицанын номерин айтып берсе жакшы болмок эле. Ал жерге барганда Бекер карайбы, же платный бий ошондо кирейин деген да. Бул боюнча анда Акжол Сабырович жооп берип коет. Боюнча анан мундан мурун чалган биздин телекөрүүчүбүзгө да кошумча айтып кетейин. Туура мыйзам биздин мамлекет кепилдеген юридикалык жардам жөнүндө мыйзамдын негизинде ушул мыйзамдын критерийлерине дал келген жарандарыбыз мамлекет эсебинен ушул акысыз адвокат менен камсыз кылууга акылуу. Ал эми жана экинчи суроого биз ар бир облустта биздин координаторлор, биздин бөлүмдөр жайгашкан. Первомайский районунда турам дейт. Биз мына азыр учурда Жибек жолу Правды көчөсүндө мурунку Элдорадо зданиясынын 3-кабатында жайгашканбыз. Ошол жерге келсеңиз, акысыз консультация дагы, ал эми жагдайга карап адвокат менен дагы камсыз кылып берүүгө мындай мүмкүнчүлүк алууга шарт бар. Түшүнүктүү. Кийинки телекөрүүчүбүздү кабыл алабыз. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Сурооңузду айтыңыз. Мен аялым, мен оштон тоңсам Алтынбек. Аялым 4 жылдан бери группада. Анан 50% кошулатса 200 сом кошулуп тур. Январдан дагы 100% эле кошулмаса, ошону кимге кайрылсак, кандай кылсак түшүндүрсөңүз. Түшүнгөн жокмун кайра. 4-чү топтогу майып болуп атабы сиздин келинчегиңиз ошондо? Экинчи группада. Экинчи топтогу майып болуп атат. Буга ошол жөлөк пул 100% көбөйтүлгөн жөлөк пулду алган жоксуз, ошол боюнча кайрылып атасыз, Түшүнүктүү. Эми жанакы эле суроого деген айткандай эле бул кайталанбы жанакы жергиликтүү социалдык коргоо бөлүмгө кайрылыш керек. Ошол жакта деген тиешелүү жанакы болгон кагаздарды алып барсаңар деген ошол жактан деген толугураак мындай бул эмеге сурооңорго деген жооп алат элеңер. Андан тышкары деп атпайм, эгер аяктын суроосуна деген силер баягы канааттанбасаңар, анда деген андан өйдө дагы бир кайрылганга мүмкүнчүлүктөрүңүз бар да. Кайрылбастан эле кандай болот деген бул дагы кичине эмерээк да. Саид Нышанович. Адвокаттын акыркы оюна кошулам, туура болуш керек. Себеби эгерде бүгүнкү күнү жөлөк пул ала албай жаткан болсо, значит ал жерде бир кандайдыр бир
проблема бар. Сөзсүз түрдө ошол бөлүмчөгө барып туруп, кайсыл жерден алып аткан болсо, жетекчи бөлүмүнө кайрылып туруп, документтерин тапшырбай калган учурлар көп болду. Документтерин тапшырбай калып туруп, акча шундай талап кылып отуруп, суроо берип койгондор да кезигип атышат. Ошондуктан мен сизден суранарым, барып, точно жолугуп, бөлүмчөгө тактап, анан ошол жерден эмне себептен кирбей калгандыгын аныктап туруп, анан адвокаттарга суроо берсеңиз, адвокаттар так туура жооп беришет. Туура жооп ала аласыз. Кат жүзүндө, тем более. Туура. Кат жүзүндө кайрылыш керек. Кат жүзүндө кайрылыш керек. Сөзсүз мыйзам чегинде жооп жооп алат. Милдеттүү алар, үйгө жөнөтөт жооп. Мен дагы бир эки сөз кошуп койсом, бул бизге деле көп жарандар кайрылат. Анан ошол эле маалда деген жанакы бизде региондордон келген адамдар деген бул Бишкектен келип эле баардыгы ошончо жана жөлөк пул сурайт да. Эми алар деле жанакы өздөрүнүн ар бир тармактын өзүнүн бир территориясы бар да, ошо территориясына караша иш алып барат да. Ара мисалы тиги Нарындан же тиги Жалал Абадтан келип Ленинский сот развитияга барса деген тоже туура эмес да. Анан документтерин да толук алып барбайт көбүнчөсү. Тигинеси жок, мунусу жок. Баарын толук тапшыргандан кийин эси туура эмес бир жооп алса, анда биз жардам бергенге даярбыз. Түшүнүктүү. Биздин теле берүүбүздү КТРКнын негизги каналынан тышкары, анан YouTube'дагы КТРК каналынан, андан тышкары Facebook'дагы КТРК чекет KJ баракчасы аркылуу дагы түз көрүп, суроо узатсаңыздар болот. Кийинки теле көрүүчүбүздү кабыл алабыз. Түз байланыштагы. Биз сизди угуп атабыз. Emez, ıskara basında, karşı böyle aşağı yaşayında, anam benim üç balam var. Anam asoyla avle cübam mı? O birden beri ki, anam ortadan bir cümüşka irip, ospa irip, anam boğun aynı 5 yıl sonra, anam ben asoyla da koyda asoyla yok yere varsa yok bir koysarım. Ben asoyla avaya kaldığımda anam şey. Мен суроону толук түшүнө албай калдым. 3 баласы бар экен, Ысык Көл облусунан чалып атат бизге. Анан жакында эле бир мамлекеттик мекемеге жумушка кирген экен. Ал жакта эмгек маянасы 5000 сомду түзөт экен. Ага киргенден кийин балдарына жөлөк пул берүүнү токтотуп коюпту. Токтотулуп калыптыр. Эми бул жерде айтып атпаймынбы, жанакы эле мыйзамдарга ылайык жанакы жөлөк пул деген бул эмне, баягы балага деген жардам иретинде мамлекет тарабынан ыйгарыла турган, бөлүнө турган акча. Анан баардык сурап келгендердин эле баарына эле бере берсе деген мамлекеттин баягы акчасы деле калбай калат болуш керек. Ошон үчүн деген ар бир ситуациядан мен ойлойм, баягы мындай бир байланышып сүйлөшсөк, ошондо туура болмок да. Себеби эмне себептен токтоп калган, жана 5.000 сомдун нар жагына да бир суроолор берсең чыгып калышы мүмкүн болуп атат да. Демек бул жерде мындай болуп атат. Жанагы мамлекет ар бир адамга эсептелген акча эгер бир үй бүлө мүчөсүнө 1000 сомдон келсе, демек ал үй бүлөнүн баласы жөлөк пул ала албайт. Мындай ошол жагын баарын ошол эле жергиликтүү социалдык бөлүмүнө кайрылсаңыз бул жөнүндө толук түшүндүрүп айтып берет. Тилекке каршы мына ушундай. Кийинки теле көрүүчүбүздү кабыл алабыз. Саламатсызбы? Саламатчы. Биз сизди угуп атабыз, эже сурооңузду берсеңиз болот. Мен Жалал Абад областынан Майлы Суу шаарынан чалып атам. Алимент тууралуу биз кызым 4 кызына алиментке бергенбиз да, ишенимдүү өкүлү мен. Азыркы убакта кызым Россияда иштеп атат. Май айында алиментке бергенбиз. Майдын 22-леринде кайра мага эме келди. 2ден 1% төлөнүш керек деп. Ошо боюнча эле токтолуп калды да. Мен берген заявление берген адам өткөндө барсам башка жака которулуп кетиптир. Ордуна бир бала бар экен. Биз Кара Суу шаарына бергенбиз, Ошо областында. Ошондон бери дайын жок, бирок ошол июньдан баштап сизге алимент топтоло берет деген, бирок эч кандай мага баягы соттун чечими деле келген жок, башка деле келген жок. Мен Кара Суу эмеге барганга мен азырынча эмем жок болуп атат.
потому что азыр пандемия деп кичине ооруп эме алганга, ал жака барганга мен мүмкүнчүлүгүм болбой атат да. Ошондо кантсе эмне кылсам, Канча балага алимент сурап жатасыздар? 4 балага. 4 балага, Суроо түшүнүктүү болду мен билишимче. Чоң рахмат. Бул жерден деген мындай баягы алимент тууралуу маселе деген биздин коомчулукта деген аябай курч турат. Себеби деген ажырашкан жана алиментке берип аткандардын саны аябай көп. Анан бул жерден бул сурап берип аткан адамга айтат элем, эгерде деген мисалы 4 бала болсо деген мыйзамга ылайык жанакы жоопкер, то есть получается күйөө баласы болуп калып атат да. Ошо күйөө баласынын жана 4 балага деген 50% жана тапкан кирешелердин баардыгынан акча бөлүнүш керек да. Анан бул жерден айтып атат, мен сотко берип коюп эле, анан дайчы көргөн жокмун, ал кагаз мага келген жок. Ал кагазды деген жана сот аткаруучуларга жиберет бул нерсени. Алар деген сот деген соттун жана чечими деген күчүнө киргенден кийин ал жана сот аткаруучуларга тапшырат, ошолор иш алып барат. Ошолор деген алиментти деген жанакы күйөө балаңардан өндүрүп, анан түшкөн акчасын силерге деген милдеттүү түрдө телефон менен байланышпы же кагаз түрүндөбү жазып силерге деген белгисин билип турат да. Түшүнүктүү. Кийинки телекөрүүчүбүздү кабыл алабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Саламатсызбы. Сурооңузду айтыңыз. Саламатсыңар. Саламатсызбы, байкес? Мен суроо берейин дедим. Бериңиз. Мен биринчи группада инвалидмин да, көлдөн чалып атам. Жашым 56-да. Анан ошол жанагы 100% эме берет деп атпадым, ошону билейинчи дегенмин да, кандай кылса болот? Инвалидство боюнча 56-дан. Чоң рахмат сурооңузга. Айтып коюңуз. Биринчи группа инвалид боюнча айтып атабы? Биринчи группа дейт. Сиз өзүңүздүн ошол лечащий врач деп коет, такай дарылаган врачыңызга кайрыласыз. Ошол аркылуу бүт бардык анализдер тапшырып, жыйынтыктарынын бүт бардыгын атайын комиссия иштейт инвалидтер боюнча. Ошо комиссияга бүт документтериңиздин бардыгын тапшыргандан кийин сиздин ошол инвалидтигиңиз тууралуу документтердин негизинде статус аласыз. Ошондо биринчи группабы, экинчи группабы ошол оорунун шартына жараша беришет группаны. Ошол негизинде толугу менен жөлөк акчаңызды же болбосо как пенсия катарында төлөп беришет, ала аласыз. Мыйзам ага уруксат берет. Бизден WhatsApp аркылуу келген суроолордон экен. 2003-жылы Чүй облусунун буйрутмасы менен Учкун Кичи районунда этаж үйлөр курулуп, администрацияда иштегендерге берилген дейт. Азыр Учкун Кичи району Сверлов районуна карайт. Мамлекеттик нотариус канча кишиге приватизация болгон деген справка алып келгиле деп жатат. Чүй облустук администрациясы бербейбиз, документтери бизде жок деп атышат. Мамлекеттик архив биз эч кандай жардам бере албайбыз деп жатышат дейт. Кайсы инстанцияга кайрылсак болот? Дамкомдун справкасы мамлекеттик нотариуска жарабайбы? Мамлекеттик нотариус жарабайт деп жатат. Кандай кылсак болот деген экен 28-30 менен аяктаган абоненти. Бул жаранга мен дагы айтат элем, жанакы мен айтып кеткен телефонго байланышсаңар, мен силерде бир суроолорум болот эле. Себеби деген бул жерде айтып атат, жана приватизация жөнүндө маселе болсо керек э. Анан кийин жанакы документтер кайда деген, бул сөзсүз түрдө деген ар бир мындай турак жайы болгондо ошонун баардыгы деген жана мамлекеттик каттоодон өтөт. Ошолордо бүт кагаз түрүнүн баарында болот. Ошол жерге кайрылса болот. Ошол жакта деген ар бир жанагы идентификационный коддору болот, ар бир эменин. Ошол жакка кайрылып, ошол жактан деген документтерди алса болот.
Түшүнүктүү. Демек, сиздин сурооңузду такташ керек экен. Ошондуктан анан жанакы кыскача дагы бир эле нерсе ушул жанакы нерсени алгандан кийин жанакы баягы укуктары эгер бузулуп атса деген мыйзамга ылайык мисалы ошол эле ар бир жаран деген бизде конституцияда көрсөтүлгөн нерсе менен колдонуп эле сотко кайрылып өзүнүн укуктарын бир толуктап алса болот да, бир калыбына келтирип. 0555 79 05 72 телефонуна чалып толук жооп алсаңыздар болот. Кошумчалап коесузбу? Бул маселе боюнча Чүй облусунун буйрутмасы менен дейт, Учкун кичине районда этаж үйлөр курулгандыгы жөнүндө баяндап атат. Администрацияда иштегендерге бергендигин айтып атат. Азыр Учкун кичине район Свердлов районуна карагандыгы тууралуу айтып жатат. Бул маселе боюнча Чүй облустук администрациясы бербейбиз, документтери бизде жок дегенден кийин сөзсүз булар госрегистрге кайрылыш керек. Госрегистрге кайрылгандан кийин госрегистрде булар өздөрүнүн инициативасы менен кабыл алышы мүмкүн эмес болуш керек арызды. Себеби эгерде запрос менен булар тактамаларды беришет, запрос алыш үчүн сөзсүз адвокаттын жардамы муктаж болот. Ошондуктан мына азыр как раз акысыз адвокаттардан пайдаланып арыз менен кайрылган болсо, шаардык юстицияда атайын координаторлор иштейт, ГГУП боюнча кайрылып запрос менен алып тактап, эгерден ошол жерден чыкпай калган болсо, анда сөзсүз түрдө правоохранительный органдарга толугу менен кайрылганга укук алат. Рахмат. Сиз да кошумчаларыңыз келип атабы? Биздин коллега ГГУП аркылуу запрос жасап жардам алсаңыз болот деп атат. Мен кичине түздөп кетейин. Биз ушул судопроизводствонун алкагында эле адвокатты ушул сотто да камсыз кылып бере алабыз. Ал эми бул суроо боюнча, мен түшүнүгүм боюнча, ушул правоустанавливающий документ Чүй областынын администрациясынын чечимин таппай атам. Ошол чечим негизинде мага үй бөлүнгөн деп, ошону таппай жатам деп атат да, администрация жок деп атат. Мен оюмча бул боюнча мамлекеттик архивге кайрылыш керек. Письменный запрос менен кайрылып, тийиштүү жообун алып туруп, мен ойлойм бир эле бул кишиге приватизацияга бөлүнүп берилбесе керек. Сөзсүз мына Сайыпжан Нишанович айткан, эч кандай жардам бере албайбыз деп атасыздар. Жок, Сайыпжан Нишанович айткандай, госрегистр аркылуу да ушул документти тапса болот. Ал эми такыр эле документ таппай алган учурда сотко арыз менен кайрылат. Орусча айткандай, заявление об установлении факта, имеющего юридическое значение. Бул жерде далилдер менен действительно ошондой документ кабыл алынган, действительно ошондой чечим чыккан деп туруп сот аныктап берсе, ошол соттун чечими основания болот, ошол биздин жараныбызга тийиштүү ушул үйдү өткөрүп берүүгө, ошол госрегистр каттап берүүгө. Бул жараныбыз өзү. Бул жерде мен айтам, биринчи досудебный порядок запростор менен кайрылып, ал жерде жок болгон гана учурда анан кийин сотко уже арыз менен кайрылып, жана мен айткан для установления факта имеющего юридическое значение деп коет. Вот ошонун негизинде анан кийин соттон далилдеп туруп, анан кийин дальше ошол үйүнү өзүнө каттатып, чын действительно ошол үй ошол кишиге бөлүнгөн болсо, сот аркылуу далилдеп алса болот. Толук жооп алдыңыз деген ишеничтемин. Кийинки телекөрүүчүбүз байланышта, саламатсызбы? Сиз түз байланышка кошулдуңуз, сурооңузду айтсаңыз. Алло. Саламатсызбы, сурооңузду бериңиз. Мен мындай адвокатка берип Эме 2019 кадалып калган. Анан кадалып деп балдарын калды. Тилекке каршы байланыш үзүлүп калды. Экинчи линиядагы телекөрүүчүбүздү кабыл алабыз. Саламатсызбы? Мен проблемам үй жөнүндө эле. Балыкчыда менин наамыма жазылган жер, менин наамыма алынган үй бар эле. Жолдошум экөөбүз ажырашып кеткенбиз. Анан жолдошум менен ажырашканда, бөлүшүп атканда үйдү кеп кылба деген, үй негизинен меники болчу да. Анан жолдошум жашап калган. Мен өлсөм калат деген. Анан жолдошум өлтүрүп барсам, поделка документ жасап алыштыр. Анан нотариустарга кайрылсам, сотторго кайрылсам, нотариуска жиберет. Нотариуска барсам,
тетиги караколго барып чечиш керек, 20 000 сом төлө дейт. Ошону кандай проблема кылып керек, неме кылып чечип алсак болот, каяка кайрылсам болот? Мен туура түшүнсөм, азыр суроону жанагы жер меники болчу деп атат. Жана үй деген меники болчу деп атат. Бул жерден суроо болуп атат да, булар күйөөсү менен ошол үй бул эжекеники бар кезинде жолдошу менен экөө баш кошконбу же экөө жашап атканда ошол жанакы жерди алып анан үй салышканбы деген ошол маселе болот. Ошол эле жери бар. Анан чын айтканда толугу менен баягы азыр ал үйдү деген башка бирөөлөр ээлик кылып атамбы, ошону мен толук түшүнбөй калдым. Ошону мага бир кайрылса жакшы болот. Ошо оформить этип алды атат. Эгер оформить этип алган болсо деген биякта деген подделка деген само ушул сөз деген бул баягы укук коргоо органдарына кайрылчу нерсе экен. Бул нерсени деген жанакы мыйзам боюнча деген жазык процессуалдык кодекс боюнча деген, жазык кодекс боюнча деген жасалма документтерди деген берене менен буларды кылмыш жообуна тартыш керек. Аны үчүн деген баягы укук коргоо органдарына кайрылса, ошолор деген баягы тийиштүү иш алып барат эле да. Түшүнүктүү. Кийинки. Кимге тиешелүү, эгеси ким? Ошону такташ керек биринчи. Ошону тактагандан кийин анан уже судебный спор башталат. Эгерде чарба экөө бирге чарба жүргүзүп тапкандан ортодогу үй болгон болсо, ал тең-метең 50%тен ЗАГС болгон болсо, теңге бөлүнөт. Мыйзам ошого так айтылбай калды да. Так көрсөткөн. Документ ээси ким? Туура айтып атат. Анан ажырашканда кантип бөлүнгөн? Собственностьты табыш керек. Кто? Анан бул жерде документтер карамайынча мындай так жооп берүү кыйын болот да. Сиз дагы 0555 79 05 72 телефонуна чалыңыз. Кийинки телекөрүүчүбүздү кабыл алабыз. Саламатсызбы? Сиз түз байланышка кошулдуңуз. Сурооңузду айтсаңыз. Биз Оштон чалабыз, Алтынбек. Мына бөлөк пул жөнүндө Симекке барсак, сиз иштебейсиз, аялым экинчи группада, иштесеңиз 1000 сомго жетпеген айлыгыңыз болуш керек деп. Мен иштебейм десем, анда бөлөк пул берилбейт сизге дейт. Эки кызым бар, бирөө 8 жаш, бирөө 6 жашта. Ошол бөлөк пул ала албайбыз, кандай кылсак болот? Суроо берсе болобу ишке? Бериңиз. Сиз айтсаңыз, сиз деген өзүңөр кайсы жерде жашайсыңар? Биз Оштон жашайбыз, бирок мен убактылуу иштебейм. Оштобу? Жанакы силер кайсы жерде катталгансыңар да? Оштон шаарда катталабыз, Оштон шаарда. Анан ошол жакта эле жашайсыңар, Группада инвалид. Анан ошол жанакы силер деген жанакы ошол эле жанакы соцразвитияга барып кайрылганда деген айтып атпаймынбы? Ар бир мамлекеттик органга кайрылганда мындай кагаз түрүндө жоопторду алсаңар, ошол кагаздын жообуна жараша анан бир иш алып барса болот да. Себеби деген баягы түрлүү, жана биз биякта коллегалар айткандай түрлүү маалдар болот да. Себебин биринчи аныкташ керек болот. Эмне себептен баягы буларга деген жоолук бербейт. Демек ошол аймактык социалдык жактан коргоо бөлүмүнө кайрылышыңыз керек. Кийинки биздин бүгүнкү акыркы телекөрүүчүбүздү кабыл алабыз азыр. Анан буга кошумча. Эгерде жөлөк акча берилбейт деген болсо, сөзсүз түрдө ал иштебей жаткан болуп атпайбы? Убактылуу күйөөсү өзү айтып атат. Ал учетко барып туруш керек. Иштебегендердин атайын учету бар, мекеме бар да. Ошого учетко барып туруп, анан аялы тем более инвалид болгон болсо, ошого уход кылды, уход кылыш керек деген мааниде перечендерге кирип калышы мүмкүн. Ошондуктан сөзсүз турда убактылуу иштебейт деген статуска кириш керек дагы, барып арыз жазып, учетко туруш керек. Иштебегендиги тууралуу. Ар бир жаран имеет право, ошондо статус пайда болот, ошондо мыйзамдар аркылуу ал кабыл алынып, жөлөк акча төлөнүп калынат. Түшүнүктүү. Биздин бүгүнкү берүүбүзгө бөлүнгөн убактыбыз дагы соңуна чыгып келатат. Биздин кайсы телекөрүүчүлөрүбүз бүгүн адвокат менен камсыз боло алышат. Сиздерге сөз узатам. Отуруп эле айтайынбы, отуруп эле? Айта бериң, отуруп.
Урматтуу көрөрмандар, бүгүн бир канча мына адамдар эми чындыгында бул акысыз адвокат программасына өтө көп адамдар ашыктар болуп азыр кызыгышып суроолорун беришип алып атышат. Жоопторун мүмкүнчүлүк болушунча адвокаттардын жардамын бүгүнкү мен комиссия өзүбүз карап чечтик. Мына Уулкан Мамаева кайрылган боюнча жолдошу Кубатбек Ашимовдун ошо тазалык ишканасында иштеп атып 10 жылдан ашык иштеген экен. Ошо 12 декабрда жол кырсыгынан каза болгондугун баяндады. Анын артында 6 баласы бар экен. Ал жөнүндө айтылды. Ошон үчүн бул киши суранып атат. Ушул камсыздандыруу бөлүмү тарабынан чыгарып бергенге жардам берсеңиздер, мэриядан 50 000 сом компенсация чыгарып берген ал эч нерсеге жетпей жатат деп атат. Андан тышкары тазалык ишканасы менен страховка маселеси боюнча проблемалары бар экен. Ошол маселелерди да чечип берсеңиздер деп сурангандан мен комиссия менен акылдаштык, сүйлөштүк. Ушу кишини тандадык. Буга акысыз адвокат сөзсүз түрдө берилет. Андан кийин экинчи маселе боюнча Сокулук районунан чалган жаран кайрылды. Алимент боюнча 20 000 сом адвокат бүгүнкү күнү бизден ишке катыш бергендигине талап кылып жатат. Ошого акчасы жок экендиги жөнүндө баяндады. Биз аны значит ГУИБ аркылуу бекер адвокат, акысыз адвокат предоставить этип берип, анан ушу кишиге да жардам берели деп ушул эки адамды тандап алдык. Ушулар адвокаттын акысыз адвокат менен камсыз болушат. Рахмат. Чоң рахмат. Бул телекөрүүчүлөрүбүзгө мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды координациялоо боюнча борборунун координатору байланышат. Туурабы Акжол Сабырович? Сокулук иш боюнча. Ал эми биринчи иш боюнча мына биздин адвокат жардам берет өзү. Уулкан Мамаева эжеге сиз өзүңүз жардам бересиз демекке. Андан тышкары урматтуу телекөрүүчүлөр, дал ушул бүгүн биздин берүүбүзгө келип катышкан Мурат Кудайбергеновдун жеке номерин мен дагы кайталап өтөм. 0555 79 05 72 жазып алганга жетишиңиздер. 0555 79 05 72. Дал ушул уюлдук телефонго чалып бардык көйгөйлүү суроолоруңуздарга жооп алсаңыздар болот. Кошумчалап койсоңуз. Сокулуктагы жараныбыздагы ушул данныйларын айтпай калды. Ошол киши дагы бизге байланышка чыгып болсун. Сокулуктан кызыңыздын балдарына алимент алуу боюнча кайрылып жаткан ата дейбизби, абышка сиз дагы биздин WhatsApp номерибизге байланышка чыксаңыз, SMS жазып коюңуз, биз анда сөзсүз байланышабыз. Же болбосо дал ушул 0555 79 05 72 номерине байланышып, өзүңүз жөнүндө айтсаңыз, сизге дагы адвокат берилет. Кошумчалап. Кошумча, эми мына азыр Мамаеваны кабыл алдык, Сокулукту кабыл алдык. Ушул боюнча адвокаттар жардам, акысыз жардам бергендин жыйынтыгы боюнча кийинки телекөрүү передачаларында сөзсүз түрдө отчет катары кабарлап койсоңуздар, биз алардын жыйынтыгы боюнча аларга кабарлап койсок, элге дагы аябай жакшы шык берип калат. Рахмат. Чоң рахмат. Бизден бүгүнкү көрсөтүүбүз аягына чыкты. Сиздер менен мен Мунара Матиева болдум. Кийинки аптада кечки жума күнү кечки саат 8-ден 5 мүнөт өткөндө кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.